Саламатсыңарбы жолдоштор. Бүгүн 3-июнь 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Силерге бүгүн мындай адаптер боюнча, профессиональный диагностический оборудование боюнча көрсөтөйүн дедим роликти. Мына менде Mukar BT200, бул прошивкасы X-Pro 5 431, ушундай аппаратым бар. Бул жерде бул аппаратты под лаунч прописка кылышат. Бул ошол лаунчтун версиясы. Өзү где-то бир могу прошивкасы менен Mukar 15 000 турат. Телефонубуз, обычный эле, где-то бир 12 000 тегереги. Ошондо бул 27 000ге ушундай аппарат силер аласыңар, анан диагностика кыла берсеңер болот. То есть бул по-любому лаунчтун өзүн сатып алганга караганда бир топ нерсеге арзан болот. Лаунчтар эми базар баасы азыр где-то 70тен өйдө болуп кетти болуш керек. Анан бул X-Pro 5 431 профессиональный оборудование деп саналат. Где-то 700 марка бияка батат бул телефонго. Бирок телефоңор 128 гигабайт болуш керек. Менде 64 гигабайт. Менде жеңил машинелер менен гана иштейм. Ошол жеңил машинелерге достаточный. Грузовиктер батпайт. Ошон үчүн эгер полный алгыңар келсе 128ге загрузка кыласыңар. Бул жерде бүт маркалар бар. Азиатский рынок, европейский рынок, короче, любой. Анан винду окуйт, бул как положено. Адаптация, калибровка бүт ушул аппарат менен жасайсыңар. Обновлениясы где-то 1 жыл. 1 жыл ошол сатып алгандан кийин обновлениясы бесплатный болот. 1 жылдан кийин обновление өчөт, бирок эски обновление менен иштей берсеңер болот. Болгону могу обновление деген жерге кирбейсиңер. Болду. Эгер дагы обновление кылгыңар келсе, где-то бир, мен точно билбейм, где-то бир 6 000 болот болуш керек. Может 7 000 болот. Вот. Анан негизи бул аябай жакшы диагностический сканер деп саналат. Вот. Так, эми бул жерде мен дагы мындан тышкары дагы могу Garmin деген программа менен колдоном. Бул дагы ушул телефонго жазылган. Эми бул интернет менен жөн эле приложение. Бул жерде бүт баягы машиненин маркаларынын электросхемалары бар. Платный версиясы электросхеманы цветной болуп көрсөтөт. Бесплатный версиясы черно-белый. Менде бесплатный версия, мага бул нормальный эле, мен мындай деле түшүнөм. Так. Вот. Анан дагы англо-русский словарь. Муну обязательно колдонгула. Бул жанагы документациянын машинелерде көбүнчө англисче болот. Ошолордун бүт котормосу. Бул эмнеге кетет? Предохранитель, реле, ошолорду бая текшергенде. Негизи эле любой эле машиненин башка жерлерин текшергенде бул керек. Негизи тилди билиш керек. Орусча да билгиле, үйрөнгүлө, эгер билбесеңер. Так. Анан экинчи мындай дагы менде аппаратым бар. Бул ушул телефон менен иштейт. Телефонум 32 гигабайт. Бэушный телефон бул деле. Анан бул LM327 1.5. То есть 1.5-ин алгыла двухплатный. Где-то 1000 сом турат. Бул дагы аябай өз башка нерселерге керек этет. Бул двигательдерди баягы любой эле ОБД2 менен иштеген машинелердин любой эле двигательдерин текшересиңер. Катушка зажигания, жана ошого таандык инжекторный впрыск, андай мындайлардын баарын карасаңар болот. Бул жерде приложенияны интернеттен скачивать этип аласыңар. Suzuki боюнча өзүнчө, Ford боюнча, ВАЗ боюнча, моякта Шкода, короче, башка маркалардыкы приложениялар өзүнчө болот. То есть ошол менен жакшы иштейт да. Мисалы Ford Scanner деген обычно ВАЗдарга, Audилерге деле колдонсо болот. Мисалы бир сыйра көрсөтүп коеюн да, силер түшүнүүңөр болсун. Так. Мондай демо версиясын көрөсүңөр. Бул баягы жөн эле мындай көрсөтөйүн деген нерсе эле. Анан мисалы ошибкаларын бул жерде машиненин окуйт полный.
Биякта машинелердин маркалары, допустим, BMW. Короче, бул тоже жакшы аппарат. Эгер мындай машина кызыгып любитель болсоңор, ушундан деле баштасаңар болот. Анан кийин бара баягы сложныйларына өтүп кетесиңер. Так, эми бул жерде аппаратыбыз көпкө загрузка кылынат. Мына. Так, эми шашпай өзүңөр көрүп аласыңар, кызыксаңар. Так, башка приложениялар деле ушул сыяктуу иштейт. Допустим, мисалы, бул приложение. То есть то же самое. Так, и дагы айтып кете турган нерсем, бул аппараттарды желательно момундай удлинитель менен өзүнүн ушундайлар менен колдонгула. Анткени бул өзүнүн деген мындай пиндери болсо, эгер прямой подчетсеңер, бул баягы повреждение болот дагы, анан кымбат аппаратыңар баягы иштебей калат. Ошон үчүн мындай удлинительдер менен иштесеңер, аппаратыңарда кийин жакшы иштейт, көпкө чыдайт, мындайча айтканда. Эми бул биздин баягы технический часть боюнча. Анан дагы бир айтып кете турган нерсем, баягы өзүңөрдүн жумушуңардын өзүнүн акча тапкан нерсе боюнча айтып коеюн. Бизде мен лично выездке иштейм, выездке иштеген выгодныйраак. Өзүң реклама бересиң, клиентти тандайсың, келесиң, оңдоп бересиң. Бирок өзүнүн деле нюанстары бар. Бүт аппарат инструменттериң колунда болуш керек, илимиң болуш керек, машинең болуш керек, өзүнүн расходтору бар. Ал эми мисалы СТОдо иштесеңер, силер только 70%ке иштегиле. 50%ке автоэлектрика менен иштеген, бул мындайча айтканда өзүнүн баалабагандык да. Мен даже кээ бир жерде 80%ке иштеген, бирок ал жерде автоэлектрика деген опция керек болчу ал СТОдо. 70%ке деле иштегем. Просто поток аз болуп, аягта невыгодно экен. 50%ке даже не рассматриваю. Эми баягы хозяин СТОлор 50% деп баягы көнүп алышкан. Обычно автослесарь болуп иштегендерди ошо 50%ке эле такап эле иштей беришет. Мен деле автослесардан баштагам өз убагында. Бул вообще невыгодно. Негизи автослесарларга да айтат элем, өзүңөрдүн эмгегиңерди баалагыла, силер деле 70%ке такагыла. Бааңарды ылдый түшүрбөгүлө. Ошого аракет кылгыла, өзүңөрдү баягы эмгегиңерди баалашыңар керек, мындайча айткандачы. Анан автоэлектрика негизи өзү мындай сложный профессия болгону менен бир аз үйрөнүп алсаңар, бул аябай кызыктуу. Жана кийин муну менен көп нерселерге, тем более машинелердин баары азыр электромобилдер пайда болду. Ошон үчүн перспективасы бар. Ал эми СТОнун жана хозяиндери 50/50, 50/50 дегендер, булар просто өзлөрү мындай шадный кишилер да. Булар деген эмгекти баалашпайт, просто прибыльга эле эметишет. Так что андай түшүнүксүз кишилер менен аларды просто эле алар менен иштешпеш керек да. Бирок эми айла жок, кээ бирлер иштешет эми. Бирок мен ошого призыв кылат элем. 70-тен ылдый түшпөгүлө. Строительстводо деле, допустим, балдар кирпич койсо деле 70-тен ылдый иштебейт эч ким. То есть бетон замес кылса деле, мисалычы. Ошон үчүн негизи ошол. Анан бүгүнкү видеом соңуна чыкты. Эгер сурооңор болсо комментарий жазгыла. Баарыңарга ийгилик. Пока.